Biz Qirg'iziston Respublikasining eng olisgi Leйлек районунда медициналык коргонуучу каражаттар жетиштүү. Дарыгердин социалдык тармактардагы кайрылуусунан улам атайын маалымат алдык. Белгилей кетсек, 13 апрель күнү Исфана шаарындагы 1-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери Миновар Камилованын кайрылуусу социалдык тармактарга жарыяланган. Азыркы учурда райондун аймагында медициналык мекемелердеги коргонуучу кийим-кече, антисептикалык каражаттарга болгон тартыштык жок. Көп жолу колдонулуучу коргоочу кийим 317 комплект, бир жолу колдонулуучу коргоочу кийим 467, бет кап 14950 дана, респиратор 288, антисептик 1274 литр, кол каптар 19091, дезинфекциялоочу каражат 250 килограмм. Ал эми социалдык тармак аркылуу медициналык коргоочу каражаттар жетишпейт деп кайрылуу жасаган Исфана шаарындагы 1-үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери бүгүнкү күндө өз ордунда иштеп жатат. Учурда Leylek районунда изоляцияда 1, обсервацияда 1, үй карантининде 458 адам бар. Лейлекте коронавирус оорусун жуктурган бир дагы учур катталган эмес деп билдирет Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Тез жардам бөлүмүнүн бир фельдшерлер кошулуп, үй карантинде турган жарандарыбызды көзөмөлдөп турабыз.